Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. İnşallah Manhaj-ı Salik'in kitabına sağız dolantабыз. Өткөнкү сабакта намаз китебине киришкенбиз жана намаздын шарттарынан болгон намаздын убактыларыны баяндаганбыз. Эми бул сабагыбызда ошол намаздын шарттарыны улантырабыз. Бул алмайт жатат: "Ва мин шурутиха ситрул аура." Намаздын шарттарынан дейт, ауратты жабуу деди. Ауратты тосуу. Бисаубин мубахин ла ясифул башара. Ауратты кандай нерсе менен тосуш керек дегенде, таза кийим менен деди. Арам кийим эмес, таза кийим менен жана денени сыпаттап көрсөтпөгөн кийим менен. Тагыраак айтканда, өтө жука болуп, дененин түсү көрүнбөй турган кийим болуш керек. Бул шарт. Эгерде дене ошо аураттын үстүнөн кийим кийсе дагы, мисалы үчүн тор боло турган болсо же өтө жука болуп туруп денен көрүнүп тура турган болсо, анда аурат жабылган болуп эсептелинбейт. Андан кийин айтып жатат: "Вал аураты саласат анва." Эми аурат 3 түрдүү болот дейт. Мугаллаза, оор аурат деди. Ал кимдин аураты десе, "Ва хия ауратул мар'ал хурра ал-барига, фа жами'у бадануха ауратун фис-салаа илля важхуха" дейт. Аял эркин болгон, кул эмес аялдын, балагатка жеткен аялдын намазда бардык денеси аурат деди. Бир гана бети гана аурат эмес деди. Бетинен барышка бар жогу аурат дейт намазда. Бул бети аурат эмес экендигинде алымдардын арасында ижма болгон. Бул алым ошол бетини гана аурат эмес, андан башка бар жогун жабыш керек деди. Бутуну, колуну баарын жабыш керек деди. Башка алымдар айтат, ошондой эле колу билекке чейин аурат эмес деди, деп айтышат. Колу дагы намазда билекке чейин ачык болсо, ал аурат эмес деп, бул нерсеге алымдардын ижмаын эскеришкен. Демек, кул эмес эркин болгон аялдын, балагатка жеткен аялдын намазда ушул бети менен колу билекке чейин аурат эмес, андан башка бар жогуну жабыш керек. Бул аураттын биринчи түрү деди. Андан кийин айтып жатат, экинчиси мухаффафа, жана ошондой эле жеңил аурат деди. Ал кимдики десе, аурат ибну 7 синин ила 10 фа иннаху аль-фаржан. Балагатка жетелек 7 жашта намаз окуп баштайт, 10 жашка чейин балагатка жетелек 7 жаштан 10 жашка чейинкилердин аураты дейт. Ал ушул эки чоң жыныстык мүчөсү, арт жагы жана алды гана, ошол гана аурат деди. Андан башка жагы аурат эмес деди. Эми бул алым жалпы намаздан сырткары айтып аткан болсо, туура аларга аурат эмес. Ал эми намазда болсо, алымдар айтышат, башка алымдар айтышат, намазда болсо, эгерде кыз болгон болсо, жаш кыз болгон болсо, балагатка жетелек болсо, ал намаз окуй турган болсо, ошол чоң аял сыяктуу эле бар жогун бети менен колунан башка бар жогун жабыш керек дейт. Ошондой эле эркек баладан 7 жаштан баштайбы намазды, чоңдордун аураты кандай болгон болсо намазда, ал жаш баладан намазда ошондой кылып жабыш керек дейт. Намаздан башка кезде аурат болбосо деле намазда ошондой жабыш керек деп айтышат. Андан кийин айтып жатат: "Ва мутавассита", жана орто болгон аурат дейт. Алар кимдерки десе, аурату менен да мина сура иле рукба. Эми эркектердин, балагатка жеткен эркектердин аураты кайерге чейин дейт? Ал киндиктен баштап тизеге чейин ушул эркектердин аураты деди. Эми буга далил, аурат шарт экендигине далил айтып жатат: "Ва кала та'ала я бани адама хузу зинатакум инда кулли масжид." Аллах Таала айтты: "Эй адамдар, силер кооздуңарды ар бир мечитте кийимиңерди, кооздуңарды алгыла" деп айтты. Бул аятта максат ошол алымдар айтышат, ауратыңарды намазда жапкыла деген мааниде деген тафсир алымдар айтышат. Эми эркектин аураты киндиктен тизеге чейинби деген маселе дагы бул негизи талаш маселе. Киндиктен тизеге чейин деген алымдар ушундай хадистерди далил кылышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эркектин аураты киндиктен тизеге чейин деген хадистер келген. Бул хадистерди сахих деген алымдар эркектин аураты ушул жерге чейин деп ушул хадисти далил кылышкан. Андан кийинки шарттарынан айтып жатат: "Ва минха истиқбал кибла." Андан кийинки шарттары бул кыбланы кароо деди. Кыбланы кароо шарт. Буга далил кала та'ала: "Ва мин хайсу харажта фавалли вajhaka шатр ал-масjidil харам." Аллах Таала айтты: "Кайдан чыксаң да, сапарда болсун, кайда болсун, жүзүңөрдү харам мечитине жүздөгүлө" деди. Кыбланы кароо бул
намаздын шарттарынан. Эми кулан караганда, эгерде Кабадан алыс болгон болсо, башка жакта болгон болсо, Меккеде эмес башка жакта болсо, ошо Каба таратты караса көздөсө болду. Ал түптүс чыгышы шарт эмес. Кабанын жихасын, ошонун тарабын көздөсө жетишиктүү деп айтышат алымдар. Ал эми Кабаны көрө турган жанында харам мечитинин ичинде боло турган болсо, анда Кабанын өзүнү караш керек. Мисалы үчүн Каба тарапта болуп, Кабага туш болбой калса, анда болбойт деп айтышат. Андан кийин айтып жатат: "Fa in ajiza an istiqbaliha li maradin aw ghayrihi saqata kama tasqutu jami' al-wajibat bil ajzi anha qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum." Эгерде кыбланы кароого алсыз болсо, оорун себебинен же башка себептен кыбланы карашка алсыз болгон болсо, анда ал шарт түшөт дейт. Ал кыбланы карабаса деле боло берет дейт. Эгерде алсыз болсо, ооруп же болбосо кандайдыр бир себептер менен. Башка важибаттардагы, башка фарыздардагы алсыздык абалда эч качан ал милдет болбойт, алсыздык болгон болсо. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Фаттакуллаха мастататум", силер колуңардан келишинче Аллах Таалага таквалычылык кылгыла деди. Андан кийин башка маселени баяндап жатат. "Ва кана наби саллаллаху алейхи ва саллям юсалли фис сафари ан-нафила ала рахилатиhi haythu tawajjahat bihi muttafaqun alayh." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сапарда нафил намаз окуганда, нафил фарз эмес, нафил намаз окуганда унасынын үстүндө эле окуй берчи. Ал сапарында кылан карабай башка жактыкка карап кетип атса деле, унанын үстүндө нафил намазды окуй берчи дейт. Бул алымдар айтышат, нафил намазды сапарда кылан карабай деле окуса болот. Унанын үстүндө, азыркы күндө машинада же башка нерседе деле окуса боло берет. Бирок шарттарынан биринчиден сапар болуш керек, сапарда болуш керек. Ал туруктуу адам окуса болбойт. Экинчиден нафил намаз болуш керек. Нафил намаз болуш керек. Фарз намазды окуса болбойт. Фарз намазды токтоп, кылан карап түшүп окуш керек. Үчүнчүдөн ошол жол жүрүп баратканда болуш керек. Мисалы үчүн бир жерде сапарда барат деле токтоп эс алып атканда дагы атайлап эмесине чыгып алып окуса болбойт. Кылан карабай эле башка жакты карап окуса болбойт турган жерде. Бул качан? Ушул 3 шарт менен. Биринчи нафил намаз болуш керек, экинчи сафарда болуш керек, үчүнчү ошол жолдо жүрүп баратасың, унаң менен баратасың жолдо. Ошондо нафил окугуң келип калса, анда отуруп алып эле ошо унаңда каякты караган болсо, каякты карап баратсаң, ошондо окуй берсең болот деп айтышат алымдар. Буга ушул азыр эскерген хадис далил болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сапарда ошол төсүнүн үстүндө эле окучу. Бул Сахих Бухари Муслимде келген хадис. Wa fi lafzin, эми ушул хадистин башка риваятында дейт: "Гайру аннаху ла юсалли алейха ал-мактуба." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фарыз намаздарды унан үстүндө окучу эмес деди. Демек, фарыз намаздар окулбайт. Фарыз намаздар кылан карап түшүп окулуш керек. Машинанын ичинде отуруп алып фарыз намаз окуса, ал болбойт. Андан кийин айтып жатат. Андан кийинки шарттарынан "Ва мин шурутиха ан-нiyya." Намаздын шарттарынан бул ниет кылуу деди. Ниеттен максат эмне? Ниет деген эмне? Ниет деген бул ниет кылдым паланчы намазды окушка, же болбосо тажикче айтуу, же болбосо арабча айтуу деген нерсе эмес, ал тил менен айтуу эмес. Ниет деген бул жүрөктө боло турган нерсе. Туура кээ бир алымдар тил менен айтыш керек деп ошол нерсени жаттатып үйрөтүшөт. Бул негизи ал нерсеге тил менен айтууга далил жок шариаттан. Ниет деген бул жүрөк менен гана болот. Жүрөк менен кандай болот? Ошол сен кайсыл намазды окуйсуң, ошону билсең, мисалы үчүн азыр асыр окуйм деп атасың. Асыр окуйт экениңди билсең, ошол ниет болуп саналат. Ал-илму биш-шей нiyya дейт. Ошол кайсы амалды кылайын деп атасың, ошону билесиң оюңда. Ошол ниет болуп саналат. Эгерде аны да билбей, жөн эле кирип эле намаз окуп атасың, кайсы намаз экенин дагы эч бир оюңда жок эле кирип окуп атсаң, ал ниет жок болуп саналат. Кайсы намаз экенин билсең болду. Асыр намаз экенин, пешин намаз экенин билсең, ошол ниет болуп саналат. Ошол жүрөк менен, тил менен айтыш шарт эмес. Жүрөктө гана болот ниет. Ошол жетиштүү. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Ва иннама ликулли имриин ма нава." Ар бир адам эмне ниет кылса, ошого жетет дейт. Бул намазда ниет шарт экендигине далил боло турган хадистерден. Ушуну менен намаздын шарттарын бүттү. Андан кийин башка маселеге, жанакы намаздын экинчи шартына байланыштуу нажасаттан тазалануу керек болгон. Нажасаттан 3 нерсеси таза болуш керек деп айттык. Намаз окуучунун денеси, жана кийими, жана окуган жайы деп. Ошого байланыштуу кээ бир маселелерди эскерет. Айтып жатат: "Ва тасихху салати фи кулли мавди'ин." Намаз
бардық жерде намаз оқыса болады деді. Жердің бар жоғы таза. Бардық жерде намаз оқыса болады. Бұға дәлел Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ваджу'илят лил арду масжида ва тахура." Пайғамбарымыз айтты: "Жер жүзі маңа мечит, намаз оқушы жай, таза қылынып берді, таза. Қайсы жерде болса, намаз оқи бергенге болады" деп айтты. "Файяма ражулин мин уммати адракат фис-салат фалюсалли." Мен үмметімнен қайсы бір кіші қайсы жерде намаздың уақыты келген болса, ошо жерде оқи берсин деді. Бұл хадис Сахих Бухари Муслимде келген. Демек, жердің бардық жерде, қайындай жер болсын, таза. Эми кайсы жерлерде ошол окуса болбойт, аларды эскерет, айтат. Илля фи махалли наджисин. Эгерде нажас болгон болсо, анда ал жерде намаз окуса болбойт. Ау магсубин. Же болбосо бирөөнүн жерин тартып алсаң, арам жерде дейт. Бул деген бирөөнүн үйүнө тартып алган болсоң, же болбосо дагы бирөөнүн жерин тартып алган болсоң, күч менен арам жер болгон болсо, ошондой жерде намаз окуса болбойт дейт. Бул негизи талаш маселе. Алымдар айтышат, туура андай жерде намаз окуса болбойт, бирок намаз окуса намаз туура эле боло берет. Бирок ошол тартып алган үчүн, кылган иш үчүн күнөөкөр болот деп айтышат. Экинчи алымдар. Айтып жатат, андан кийин ауфи макбаратин. Кабырда намаз окуса болбойт деди. Кабырда бир гана жаназа намазын окуса болот. Андан башка намаздарды кабырда намаз окуса болбойт. Жана ау хаммам, же болбосо хаммамда, жуунуучу жайда, же болбосо дарат кылуучу жайда, ал жерлерде нажас болгон үчүн окуса болбойт. Ау атанил ибил, же болбосо төөнүн жаткан жайларында намаз окуса болбойт деди. Төөнүн жаткан жайы. Эми буларга далил айтып жатат, ва фи сунан Тирмизи марфуан. Тирмизиде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Ал-арду куллуха масжидан илля al-мaqbarati wal-hammam." Жердин бардыгы мечит, намаз окуса боло берет, бир гана кабыр жана хаммам деди. Хаммамда намаз окуса болбойт деди. Эми кабырда, алымдар айтат, кабырда намаз окуудан кайтарылган себеби ал саддан лизария, ширктин жолун тосуу, кабырга сыйынып кетүүдөн, ошол нерседен тосуу себебинде, ошол себептен кайтарылган дейт. Буга далилдерден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Айша энебиз риwayat кылат, айтат: "Ла'натуллахи алал яхуди ва насара иттахаду кубур анбияхим масажид." Яһудилер менен насранилерге Аллахтын ланаты болсун, каргышы болсун деди. Не себептен дегенде, алар өздөрүнүн пайгамбарларынын кабырларын сыйынуучу жай кылып алды деди. Ошол себептен кабырларда намаз окуудан өзүнүн үммөтүн тыйган. Ошол яһуди насранилерге окшошуп, пайгамбарлардын кабырларына же болбосо аудиялардын, палачылардын кабырларына сыйынып, ошолорго сыйынуучу жай кылып алыштан кайтаруу үчүн тыйган. Ал эми хаммамдан болсо, хаммам даратканалардан болсо, ал жер нажас, таза эмес болгон үчүн ал жерден намаз окуудан тыйылат. Жана ошондой эле төөнүн жаткан жерлеринде кайтарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады: "Усалли фи мабарикил ибл." Жабир ибн Сумра деген сахаба риwayat кылат, бир киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сурады: "Төөнүн жаткан жайларында намаз окусаң болобу?" дегенде, "Ла, жок, окусаң болбойт" деди. Бул хадис Сахих Муслимде келген. Ушул ал эскерген жерлерде, кабырда, жана ошондой эле дааратканаларда, хаммамдарда, жана ошондой эле кабырларда намаз окуса болбойт, андан башка, жана нажас жерлерде окуса болбойт, андан башка жерлерде, бардык жерде намаз окуса боло берет деп айтты. Ушул жерге чейин бул алым намаздын шарттарыны эскерип өттү. Намаздын шарттарыны кыскача баарын эскерип өтө турган болсок, биринчиси ислам, экинчиси болсо акыл, үчүнчүсү болсо тамиз, акыл эске кирип, жаш баланын акыл эске кирип калуусу, 7 жашка жетүүсү. Төртүнчүсү болсо тазалык, дарат жана гусул. Бешинчиси болсо нажастан таза болуу, дененин жана кийимдин жана окуган жайдын нажас нерселерден таза болуусу. Андан кийин алтынчысы болсо намаздын убактыларынын кирүүсү, намазды өз убактысында окуу керек. Жетинчisi болсо авратты жабуу, авратты тосуу. Сегизинчи болсо кылбаны кароо. Тогузунчусу ниет кылуу. Ушул 9 нерсе намаздын шарттарынан. Биринчи үчөөнү алып кое турган болсок, ислам, акыл, тамиз, алар бардык ибадаттарга ашат. Калган 6 нерсесине алымдар ушул намаздын фарыздары, намаздын сырткы фарыздары, намаздын шарттары деп айтышат. Кээ-бир алымдар намаздын сырткы фарыздары 6 деп айтышат, кээ-биргилер намаздын шарттары деп айтышат. Кандай деп айтса деле, ушул намаздан мурун ушул 6 нерсе сөзсүз түрдө болуш керек. Тазалык болуш керек, кыбланы караш керек, ниет болуш керек,
Ушул 6 нерсенин баарыны сөзсүз түрдө намаз окуучу да болуш керек биринчи. Ушул жерге чейин иншалла намаздын шарттары бүтөт. Кийинки сабакта иншалла намаздын сыпаттарын кандай окулат ошол жөнүндө окуп өтөбүз. Саллаллаху алейхи ва салlam ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.